Акыркы бир айдын ичинде рублдун чукул түшүп, сом менен теңелиши жөнөкөй эмгек мигранттар арасында бир топ эле ойлорду жаратууда. Бирок азырынча кыргызстандыктар өз мекенине кайтып баруу жөнүндө ойлобой бул жагдай оңолот деген үмүттөр менен күтүшүүдө. Кыргызстанга акча салыштын кажети деле жок болуп калды да. Ал жакта деле, бул жакта деле экөө тең барабар эле болуп калды. 30 миң айлык алсак, мисалы үчүн 45 миң болгон. Азыр эми бирдей эле болуп калды. Үй жактагыларга зыян, бизде Кыргызстанда жашагандарга жөнөтсөк аз болуп атат. Доллар өсүп атат, рубль түшүп атат, а квартплата башка жашагандар вообще кыйынчылык болуп атат да азырчы бизгечи. Ал эми кээ бир серепчилер рубль мындан дагы ылдый түшөт деген ойлорун билдирүү менен учурда эмгек мигранттары Кыргызстанга кайтуу жолдору эмес, башка чет өлкөлөргө чыгуу жөнүндө ойлорун карашууда деп билдиришет. Анткени рубль түшкөнү менен орточо акым аянасынын көлөмү эч өзгөрүлбөй, мигранттардын капчыгына бир топ эле терс таасирин тийгизип жатканы маалым болду. Кээ бир биздин эмгек мигранттар ошол башка мамлекеттерден жумуш издегени, ушу издеп кетип атканда учурлар болуп атат. Эгер мындай рубль эгер бекемделбесе, бүгүн алып аткан өзү да аз алып аткан эмгек акыларынын өтө эле төмөн болуп кетиши биздин жашоо турмушубузга өзүнүн таасирин тийгизип атат. Кандай гана болбосун, учурда Орусияда иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенге кайтуу жолун ойлобой эле. Анткени серепчилердин айтымында Кыргызстанда биринчиден бул көлөмдөгү акым аяна жок жана Кыргызстан 100 миңдеген мигранттарды жумуш орду менен камсыз кыла албайт дешет. Мындан улам кыргызстандыктар түзүлгөн кырдаал оңдойнон чыгат деп күтүшүүдө. Белгилей кетсек, Москвада орточо акым аянасы 25-30 миң рубльды түзөт. Гүлнара Болотбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Москва шаары. Кыргызстанда рубльдын сомго карата баасы кыйла эле төмөндөдү. Ушул күндөрү бир орус рубль 1 сомго барабар. Буга чейин мындай арзандоо болгон эмес. Серепчилер бул арзандоону батыштын Орусияга киргизген санкциялары менен байланыштырат. Негизинен Россия сырье саткан өлкө болгондон кийин нефти газдын баасы канчалык деңгээлде өйдө же төмөн болсо, ошого жараша Россиянын рубль дагы өйдө төмөн боло берет. Жалпы эле Европа өлкөлөрүнүн, Американын Россиянын экономикасына каршы жүргүзүлгөн саясатынын жыйынтыгы десек болот. Анын бирөө бул алтындын баасын дагы кыйла төмөндөп кетиш. Себеби мурунку СНГ өлкөлөрүнүн ичинен алтын запасы боюнча Россия биринчи орунда турат. Өлкөдө рубльдын баасы төмөндөгөн сайын Орусияда иштеп жүргөн мигранттарыбыздын жашоосу кыйын абалга дуушар болууда. Азыркы тапта шаардагы акча алмаштырган жайларда рубльга болгон суроо талап да азайды. Ал эми Орусиядагы кыргыз мигранттары ай сайын мекенине салып турган акчасы да кескин төмөндөдү. Банк тармагындагылар алар рубльдын калыбына келишин күтүп жатканын кабарлайт. Улуттук банк бул багытта мониторинг жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүп жатат. Бирок бул система өлкөдөгү сомдун кунуна анчалык деле таасирин тийгизбейт дешет. Акча кредит операцияларын колдонуп жана акча кредит инструменттерин колдонуп, жыл башынан баштап банк системасындагы сомдордун өлчөмдөрүн кыскартуусун аракет жасаган, ал инфляцияга тез таасирин тийгизгендиктен. Эскерте кетсек, быйылкы жылы Орусиядагы кыргыз мигранттары салган акча 1,5 миллиард сомдон ашты. Бирок которуулар сентябрдан бери кескин төмөндөгөн. Өлкөдө ар бир үчүнчү үй бүлө Орусиядан келген акчанын эсебинен жашайт. Акыркы кезде рубльдын чыныгы баасы коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Сентябрь айынан бери орус валютасы 32%га төмөндөгөн. Бирок экономикалык серепчилер бул системаны жакынкы жарым жыл аралыгында нормалдашып, мурдакыдай калыбына келерин эскертет. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал.